Биринчи күйөө менен мыйзам чегинде ажырашып, никени бузбай туруп эле экинчи күйөөгө тийсем болобу дейт. Жок, никени бузбай туруп деген бул мыйзамдуу түрдө эгер ЗАГС айтып жатса андай болбойт. Биздин мыйзамга ылайык многоженство, многомужество деген жок. Бир гана эркек киши, бир гана бир аял менен мыйзамдуу түрдө ЗАГСка турса болот. Анан эгер Аял киши дагы аял киши да эркек киши да айырмасы жок. Эгер ошол эле аял киши экинчи күйөөгө тиет элем десе, анда биринчи күйөөсү менен ЗАГСты бузуш керек. Экинчи киши менен официалдуу түрдө ЗАГСка туруш үчүн. Анан бизде көп практикада болот. Эки тарап ажырашпай туруп эле, тиги башка аялды алган, тиги аял киши башка күйөөгө тийген. Анан 10 жылдан кийин бир документтер керек болгондон кийин анан чуркашат да. Жашай берсе болот, бирок мыйзамдуу түрдө экинчи күйөөгө же экинчи аялды ала албайт.